Суроо жоктун алдында эле эскерте кетейин. Көпчүлүк жерге барганда эле дароо эле мектеп, бала бакча, спорт комплекс, анан таза суу жөнүндө айтып атасыздар да. Эми бул 4 маселе боюнча биз күнүгө өкмөттө күнүгө жыйын, күнүгө ушул сөз. Мисалы таза суу боюнча биз жылына 20-дан 30га чейин айылдарды таза суу менен камсыз кылып, жылда ошентип келатабыз. Ошо сиздердин айылда таза суу жок болсо ага да жетебиз. Анткени мына министр отурат, көрүп коюңузчу жогунда. Ар бир айылда кайсы айылда таза суу менен камсыз кылына элек бүт учетто турат, менде да мына могу жерде турат. Анан ага ошо жеткиче чейин эле бул жерде ошо жарым саат, ошо 2 саат жол ошо болсо 2 саат боюнча таза суу, мектеп, анан спорт комплекс, анан деп неме кылбай, бала бакча деп. Мектептер боюнча мына билесиздер, акыркы союз чачыраган мезгилден бери мектептер почти салынган эмес десек болот. Ар бир мектебиз, ар бир айылда тетиги 60-70 жылдагы мектептер, 80 жылдагы мектептер болчу. Акыркы 5 жылда мына биз бир 1000ден ашык мектеп салууга окшойт болжол менен. Ошентип 3,5 айылга чейин жетебиз, эгерде мектептер эски болсо. Аны дагы мынакей 100дөгөн мектепти жылына 100дөн мектеп салып келатабыз. Мына Оштун өзүнө эле, шаардын өзүнө эле 15 мектеп салып атабыз. Бишкектин өзүнө эле 35 мектеп салып атабыз. Мына ушу күзгө чейин, сентябрга чейин беребиз. Анан ар бир айылдарда жанакы урайын деп калган, МЧС окуганга болбойт деп берип справка берген айылдарды дагы алмаштырабыз. Ошон үчүн баарын бир жылда алмаштырып коюш кыйын. Ошон үчүн жыл сайын ошо ар бир айылга жетип барып атабыз да. Бул бир. Экинчи, андан кийин бала бакча боюнча дагы күчүбүз жеткен айылдарга акчабыздын чөнтөгүбүзгө жараша салып жеткизебиз. Ар бир айылга ошо бала бакча жеткизишибиз керек акыры 30-40 жылдарга чейин. Андан кийин, анан ошондон кийин анан спорт комплекс айтсаңар болот да. Андан кийин анан спорт комплекстерди салалы. Биринчи кезекте биз таза суу, мектеп, бала бакчаны бүтүрөлү, анан спорт комплекстерге өтөлү да. Ушуларды мындай бир сөз кылбай, мындай мен чече турган, республика чече турган маселелерди айтсаңыздар, анан эгерде адилетсиздик болуп атса, калыссыздык болуп атса, тиешелүү укук коргоо органдары тарабынан, сот тарабынан, прокуратура ошолорду айтыңыз да. Жанакы ушул маселелерди айтпай тез айтсаңыздар, ошондо жыйындагы тез өтөт. Сиздерден кийин мен Алай районуна барам, ошого дагы баягы убакытыбыз менен деп убагында жетип баргандай болот. Диализ аппаратта жатат экен, ушинтип бөйрөгүнөн пересадка болуш керек экен. Жана ошондой эле көзү көрбөйт экен эженин. Туугандар колуңуздардан келишинче жардам берип, айыгып кетишине себепчи болуп калыңыздар. Бул жакта Жумагүл эже 30 жашта, ушул 5 жылдан бери ушул оору менен жабыркайт. Бул жакта апасы сахарный диабет бар экен, бөйрөгү иштен чыгып ушу диализде, анан көзү дагы көрбөйт. 3 оору менен Алла таала ушундай бир сыноо беришиптир. Биз дагы да кабар алып турабыз. Бул жакта ушинтип эжеке ушул өзүн биле албай жатат. Успокаивающий берип койду азыр, Успокоивающий укол менен жатат да, аппараттан кыйналып атат. Апасы дагы бул жакта ушул кызы үчүн чуркап, көп жылдан бери ушу кыздын аркасында больница менен кыдырып ушул жакта жүргөн учуру. Операцияга $22,000 сурап атышыптыр врачтар. Чет өлкөдө болот экен, Турцияда же болбосо Индияда, эки өлкөнүн бирөөсүндө болот. Колуңуздардан келишинче ушул каражат сиздер үчүн, эми көпчүлүк үчүн аз эле каражат, 200 сомдон 100 сомдон салып туруп, биз эле ушул каражат чогулуп кетет деген үмүттөбүз. Анда сурооңуздарды бере бериңиздер. Рахмат, Нуркожоевич. Биринчи микрофон. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин айылга куш келипсиз. Мен Жекебайдын күнүнө болом. Акимбекова Жамбы, күйөөм Куртомат менен калп жеген жара жабылып, камап кетти. Акимбекова Жамбы. Жамбы. Аттыңыздарды деле айтып туруңуз да. Күйөөм Акимбекова рахматулла. Өзү да 3-чү топтогу майып. Азыр Молдованка 27-де оор, ахвалда оор жатат. Ошого карап бериңизди сурайм. Рахмат, Алла разы болсун. Эмне кылмыш, эмне кылмыш? Куржала жабылып камап. Эмне куржала, эмне деп шашпай айтып берсеңиз, куржалабы же башкабы азыр мына буякта тиешелүү органдарда отурат. Беттештиребиз сиз менен. Кана? Жарбашынан бирөө өлүп калса ошол машинеде сен барсың деп күйөөм өзү оорукчан, бир көзү да көрбөйт. Бир тиши жок, оорукчан эне ушу
Halçara çağırıp gitti de. Kaysi organ tergediler? Militsiya o, prokuratura o, je uluttuk koğuz kızmatı. Çamaraydan hoştu. Siz göğü, kana aytımız şu olur. Çoğunluklar var. Vatı sadan Ağacayış. Özüm borçtan üçün toptogmayı. Oğuz, oturumuz azgır. Şoңалайдын тургундары бул иш боюнча 2022 жылы 16 октябрь күнү Жусупов Ишенкул жансыз денеси суунун боюнда табылган. Ал жерде 2 күнү 2 адам аларга жаракат келтирип ошонун жыйынтыгында каза болгон деп чечим чыккан. Бул боюнча соттолуп, экөөсүн сот жолуна тартылган. Бирөөсү 12 жылга, бирөөсү 10 жылга. Ölümün işi oldu olgun. Ооба. Ölümüne oşa iki kişi. 2 кишиден өлүп болуп чыккан. Bu işinin joldaşı anan daha başka iş var. Ооба. Экөө. Dalilleri var bile. Дайындеп тергөө болуп сот коюп, соттун чечими чыккан. İnne ol ötürgen eken. Muştaşık bu cemni oldu. Булар чогуу отуруп ошо бири-бирине залга кетпегенде ошо кесепетинен каза болуп калган да. Получение травмы. Muştaşık. Мушташ. Ara çıkmış üniversite. Барай чогуу. Ara çalışkanı. Sot, ana sot da turup bir de kaytayı batır. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Жок соттун төрагасынын орун басары Камчыбек бул иш жок сотко чейин кеткен 25 январь 23 жылы өкүмдөр күчүндө калган. Birinci, ikinci instansiya күчүндө калган. Бардык экспертиза, далилдер чыккан беле. Канча жылга соттолду эле? 15 yılda. Bирок мунун вообще катыштыгы жок. Саат 10'da үйгө барган. Таптаза жерден 3 күндөн кийин апарып камап, ушундай курчалатып камап койдулар. Азыр бул акыбал ооруп атат. Эми мындай кылалы. Кара берип Соттун азыр диагноз Оңуз отуруңуз. Соттун күчүнө кирген экен, эми сиздер арыз жазсаңыздар, бизде баягы жанагы ырайым берүү боюнча 15-16 кишиден турган комиссия бар. Ар тармактан чогулган президенттин администрацияда. Арыз жазсаңыз, анан мен ошо сиздин арызыңызды жана ырайымга же өзү жазсын, же сиз жазсаңыз деле болот. Эми юридикалык жактан боло береби? Келинчеге жазса. Сиз жазып сизге таштадым. Арыз эмес, ырайым деп, арызыңызды эмес. Ырайым деп жазгыла. Анан мен комиссияга берем. Комиссиядагы анан тергеп баягы териштирип чыгат. Тура козголгонбу, экспертизалары кандай болгон, соттун чечими туура чыкканбы, туура эмес чыкканбы, алар да изилдеп чыгат да анан мага келип айтат. Туура эле чыгыптыр, же болбосо туура эмес экен депчи. Анан ырайым беребизби же бербейбизби, анан чечим кабыл алабыз. Түшүндүңүз, Түшүнүктүү болдубу? Кийинки микрофон. Экинчи микрофон. Мен Комарбек Мирмамат, Жекенди айыл өкмөтүндө Каратейт айылында жашаймын. Жасым 90-га келди. Билимдүүмүн, институтта ишимин. Ушул жерде жетсаттарыбызды 40 киши арыз жазган эди. Ошол арыздын негизи уйдан бери чечилбеди. Анан чечилбеген үчүн Бишкекке барып карасам, чечилиптир. Бирок тизмеге кириптир. Акчасы карар эле экен. Шенипинге кирсем, Азыр Жекенди айылына деп атасызбы? Жекенди Бала бакча, Каратейт айылы. Онда детсад мамлекет эч салган эмес. Жагы бир детсад бар, 7 километр Карамыктын жанында турат. Биздин кыштап жогору жагында ойда балдарды көтөрүп келүүгө болбойт экен. Балдардын саны жетишет, сметасы даяр, проектisi даяр, даярды көтөрүп жүрөм. Эми ошого бир акча каражаты өкмөттө жок, акымда да жок. Кайсы айыл дедиңиз? Жекендиби жага? Каратейт айылы. Каратейт чегарада турат. Ошого кичине акча берсеңиз,
Bütüp almadılar. Bazı o bütüptü. Görüp geldin. Bana orun tarafı rahmet aytam. Ağırtı ministerlik aytam. Murdağı eski canı atındaki de rahmet aytam. Şuradın candan benim. Şu işte büt diyemiş ama kişine aksa verseniz de şunu et sularına Oldu, tushunibdi. Yurtlarımızda sizin daireniz bu yıl budjette qaralgan mesela endigi yılkı budjetke kirgizilganlari aprel ayından başlap salıp endigi yılı 3-4 ayın içinde bütürüp beresiniz. Bugan nima üçün degende chegarada turasыңарбы Каратейде? Budjetke Chegara aymagында. siz bedetiniz abi. Boldu, bileriz. Kийинки жылдын бюджетине киргизип, көзөмөлгө алып чегарада тургандарга тест салып берели деп атам да. Чегара айылдарына. Кымбаттуу Садыр Нуркожоевич, мен Народ Коргон айылынын жашоочусу Жамботоев шаарынын биринчи маселе şu Narod Korgon, Üç Korgon жолу жөнүндө. Өзүңүзгө белгилүү бул стратегиялык жол райондун калкына жана районго өтө экономикалык жактан маанилүү жол көп жылдардан бери иш башталып, бүгүнкү күнгө чейин пайдаланууга берилбей турат. Ушул жолду пайдаланууга берүүнү жана жолдун курулушуну жандандырууну жеке өзүңүздүн көзөмөлүңүздө алууну элибиз өтүнөт. Жана мындай айтканда бул жолдун узундугу 117 километр болсо, анын 50 километри биздин райондук 16-чы жол тескөө ишканасынын балансасында турат. Бул өтө татаал зона. Ал жерге 4 көпүрө, 2 ашууда жолдун кеңейтип оңдош керек, кошумча күчтөө керек. Министр айтыңыз, кайсыл деңгээлде жол? Саламатсыздарбы? Чоң агай, Народ Коргон Үч Коргон жолу 120 чакырым. Мурдагы жылы долбоорун даярдап бүткөнбүз. Долбоордун баасы 8,5 миллиард сом. Биз инвесторлорго да каралып ал жагында иштейбиз. Бирок азыркы учурда бизде республикалык азыркы действующий жолдордун баарын оңдоо иштери башталган. Ушул бүткөндөн кийин поэтапна карашыбыз керек, же болбосо инвестор менен карашыбыз керек. Жол өтө татаал, 3600-3700 бийиктикте өтөт. Бул жергиликтүү маанидеги жол азыркы учурда биз реконструкциялап 4-категорияга чыгарышыбыз керек. Кече сен, по-моему, Талдыкка барып келдиң, а? Талдыкка. Талдык менен өтүп келдим бул жакка. Талдыкка биз туннель неме кылалы деп өтүп элек, пландаштыралы деп өтүп элек. Ошол кайсы деңгээлде турат? Ал маселе дагы бар. Азыркы учурда баягы идея катары эле ТОсун дагы баштай элекпиз. Bir 7-8 чакырым болот, bir 20-25 чакырым перевалды кыскартат. Перевалда болсо 7-8 чакырым туннель болот. Туннель түзүп тешип өтсөк, туннель тешип өтсөк. В общем, биздин планыбызда Талдыкка дагы туннель менен өтүү планыбыз бар, туннель казуу. Аны дагы ушу кийинки жылда келе жаткан жылдарда туннель салабыз аякка. Эми жолдун эмесин айтып берди сиздерге. Акыбалыбызга жараша, ал күчүбүзгө жараша бүтүрөбүз жолду. Çoğalay Zirgesi'nde yapış gelip söz. Ben Ceke'nin aile hükümetine karşı Çuluk aile turgulu Jarkınbay Mehmet Kol. Çuluk aile oyça bir mesele oyça gelgenin mesele su, taza su, jara sıvat su. Bul boyunca hazır öyle hakimin kabinetinde genişle öttük. Bul boyunca ayıp versiniz. Ondan sonra demeden paylaştılar görüp gitti. Hakimdin çoğunluğunuz, hakimdin çoğunluğunuz. Kana ayta başlamışsınız. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Чулук жана Калдык айылдарынын суу каттуусу менен камсыз кылуу максатында жергиликтүү бюджеттен акча каражат бөлүнүп проекти даярдалып жатат. Быйыл бүтүрүп курулушун баштап 2027 жылы ишке киргизип беребиз. Чулук айылында 100 гектар айыл басып турган жер суу менен камсыз болот, кошумча 30 гектар жерди айдоо суга түрүнө которуп беребиз. Рахмат. Экинчи микрофон. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин Чоңалай өрөөнүнө куш келипсиз. Менин атым Шайыргүл. Мен 84 жаштагы атамдын кайрылуусу менен келип отурам. Менин атам Мамакайнов Рыскул бүгүнкү күндө 84 жашта. Ушул Чоңалай районуна караштуу Карамак айылынын Ленин орто мектебинде 42 жыл эмгектенип, катардагы мугалимден баштап мектеп директорлугуна чейин эмгектенди. Бирок бүгүнкү күндө эмгеги бааланбай, эмгек сиңирген мугалим наамына документ тапшырганбыз, ушул күнгө чейин ала албай жатабыз.
атам директор болуп иштеп жүргөн күндөн баштап 1981 жылы Чоңалай районунда ал мезгилде техника жетишсиз өтө катаал кыш 6 айга созулган мезгилдерде ушул Чоңалай районундагы алгачкы заманбап 2 кабаттуу заманга шайкеш келген типовой мектепти курдурган. Ал мектептин башка мектептерден өзгөчөлүгү 12 компьютерлик кабинет ачылып, кыздарды чеберчиликке окутуу үчүн 8 тигүүчү машиналарды, эркек балдарды устачылыкка окутуу үчүн 5 станок, шофёрлукка окутуу үчүн ЗИЛ 34 маркасындагы масла машина жана 75 маркасындагы трактор ушундай эмгектерди кылган. Жана 1 гектарга картошка егип, 60 койдун башын 60ка жеткизип, окуучуларды ысык тамак менен камсыз кылып турган. Жакшы, менин суроом бар сизге. Менин суроом. Канча жыл мугалим болуп иштедиң ата? 42 жыл мугалим болуп иштеген. 42 жыл. Ошол атамдын эмгегине Болду, түшүнүктүү. Мен азыр жообун берейин сизге. Убакытты үнөмдөйлү жообун берейин. 2020 жылга чейин билесиздер, мындай сыйлыктар, мисалы, сыйлыктар, заслуженный деген, баатыр деген, жана башка бардыгы акчага сатылып келген, мына гос органдагылар отурат, эч кимге жашыруун эмес. $10.000 чейин болчу. 5.000ден $10.000 чейин болчу. Анан мен 20 жыл келгенде буну ревизия кылдырганмын. Кана сыйлык алгандардын бардыгынын фамилияларын көтөрүп чыгып, ким кандай алган, канча жашта, эмгеги сиңгенби сиңбегенби деп туруп, 1,5 жыл ревизия кылдырганда 30га чыга элек мугалимдер, врачтар, тааныш билиштик кылып акчасы барлар, заслуженный алып алгандар чыккан. 2 ырырдап чыгып койгон жап-жаш кыздар, балдар, заслуженный артист, эл артистин алып алгандар болуп чыккан. 30 жыл, 50 жылдан бери эмгеги сиңген аксакалдар, эжелер, апалар, ушундай албай жүргөндөр болгонда. Ошон үчүн 2021ден баштап биз 300дөп, 400дөп сыйлык бердик, билесиңерби? Мен тапшырып аттым го. Жылына 2 жолу, 3 жолудан тапшырып аттык анан. Жана ушундайларга тапшырып берип аттык да, баягы эмгеги сиңген 30 жыл 60ка чыккан, 70-80ге чыккандардын баары. 84 жашта экен. Өмүр узун болсун дагы деле эмгеги 40 канча жыл мугалим кылган болсо, бул адам татыктуу. Анан биз берип бүткөндөн кийин, бүттү деп эсептегенден кийин, баягы чыныгы эмгеги сиңгендерге берип бүттүк дегенден кийин биз сыйлык берүүнүн эрежелерин өзгөртүү боюнча тапшырма берген. 47 сыйлыктын түрү бар экен бизде. Сыйлыктын түрүн эле жаза бериптир. Анан кийин биз аны бир 20га түшүргүлө деп 20га түшүрткөнбүз. Жогорку кеңештин дагы сунушу болуп атат, 15 эле кылалы деп. Ага деле макулбуз, бирок келе элек, по-моему, бизге келбейт. Жогорку кеңештен мына эми келет, 20га түшөгү 15ке түшөгү бекитип берем, мыйзам менен кабыл алынат. Мен кол коюп туруп, андан кийин кайрадан баягы ушундай аксакалдарга, эмгеги сиңгендерге бере баштайбыз. Ошондо сиздин атаңызга сөзсүз берели. Бул эми 2-3 айдын ичинде боло турган нерсе. Сиз органдарга эске алып коюңуз, жазып коюңуз, мынакей бүт бар. Бул кишиге берели. Макул беребиз мына. Болдубу? Дагы ишиңиз барбы? Айта бериңиз анда. Андан сырткары ушул атамдын эмгегин эске алып, 2012 жылы Карамык айылынын жашоочуларынын кайрылуусу менен Ленин атындагы орто мектебинин жамааты, кесиптик конуштун чогулушунун токтому, Жекенди айылдык кеңешинин депутаттарынын токтому, Чоңалай райондук кеңешинин токтому. Атын берүү боюнча кыска айтып коюңуз. Болду, берели. 42 жыл мугалим болгон аксакалга берели. Жергиликтүү бийлик. Аким уюштуруп, депутаттар менен сүйлөшүп, атын берип коёбуз. Аттырабыз. 3-чү микрофон. Болду, ыраазысызбы? Урматтуу ажообуз, биздин тоолору бийик, абасы таза, суусу тунук, эли ыйманга, адеп ахлакка бай Чоңалай жергебизге куш келдиңиздер, урматтуу азиз меймандар. Мен негизинен ушул Чоңалайдын кызымын, Кожоева Идана Абдыразаковнамын. 35 жыл
иштеген ардагер мугалиммин, азыр пенсиядамын. Менин айтайын дегеним, Кыргызстан ошол чоңалайдан башталат, урматтуу ажообуз. Туура. Пенсияда дагы жөн жата бергим келген жок. Себеби биздин Чоңалай району 6 ай кыш болот. Бардык өсүмдүк өспөйт. Негизги элдин эл мал чарбачылыгы менен, анан дыйканчылык менен жашашат. Иш орундары аз. Мектеп менен эле акимияттын мекемелер болбосо калган элге иш орундары жок. Ошол үчүн мен мындай бир актуалдуу комплексный проектим бар эле. Муну 5 жылдан бери сизге жеткизе албай жүрөм. Баягында президенттикке койгонуңузда алайда жолугушууда мен Чоңалайга майда барам дедиңиз. Мен ошондон бери сизди күтүп жүргөнмүн. Баары бир келдиңиз, сизге абдан чоң ыраазычылык, рахмат. Эми ушул проект боюнча айтып кетейин. Биздин Чоңалайдын жаштары ушул картошка көтөрүп жатып, бардыгы эле белинен кеткен, бели оорушат. Эми ушул заманыбыз өзгөрүп атканда, заманбап иш орундарды курсак деген жакшы ой, изги тилегим бар. Бул проекттен мен Алтын Мазар тоосуна туристтик база ачканмын 17-жылы. Отчеттору берилип, налогун төлөп жүрөм. Ошол Алтын Мазар тоосуна келген алтындара суусуга малый Эжеге кыскараак айтыңыз, башкенде. Айтканда жеткиликтүү болбой жатат. Тыюу салбай туруп тургула. 1 мүнөт нары берип чечилбейт эч нерсе. Ошол Мал эгеси салганда жардам сурап атасызбы? Мал эгеси салганда бул проекттин мен грантка жазганмын, бирок бийлик тараптан такыр колдоо боло элек. Канча мегаваттык жери болот ошо мал эгеси? 2 мегаваттык. Анан эң негизгиси мындай, Садыр Нуркожоевич. Ал жерге мал эгеси турсак, 32 километр Чоңалай айыл өкмөтү менен Кашкар суу айыл өкмөтүндө 9000 гектар жер суу ичет, 32 километр жерге канал курулат. Ошол менин осомо 100 гектар жерге плантация кылалы деген оюм бар. Карагат, Чоңалайга башка өсүмдүк өспөйт. Карагат, жанагы тикени жок чыккан агачты өстүрсөк, жанагы упаковочный цехтер курулса, эл иш менен камсыз болот деген жакшы тилегиме жардам бериңиз деп сурайм. Макул, муну биз изилдеп көрөлү. Менин атам ошол Чоңалайдын ардагер аксакалы болгон, Чоңалайдын кышташын курган киши. Мына бул МЧС азыркы Кабык айылын курган. Ушул Чоңалай районуну район кылыш үчүн Акаевка 5-6 аксакал менен барып район кылып келген аксакал. Азыр ушул Кабык айылы 50 жыл болуптур. Кабыкта төрөлгөн бала 50-ге келди. Быйыл ушул Кабык айылынын 50 жылдык юбилейини мына өкмөт аким отурат, өткөзүп берсе, ошол Кабык айылында суу проблемасын чечип берсе. Анан ошол жерде алтын завод бар, Кайде, Кабыкта. Ушул алтындын пайдасын акимдер эле көрбөсө, карапайым эл көргөн жок, районда көргөн жок. Бул сөзүңүзгө мен кошулбайм. Элге даройлу айтып коеюн. Бул жерде мурда ошондой болушу мүмкүн эле 20-жылга чейин. 21-жылдан баштап биз бардык алтын кендерди, көмүр, темир, жанагындай баалуу металларды, редкоземельный металл деп коебуз, баалуу металларды, критический металларды. Биз өкмөт көзөмөлгө алганбыз. Булар баягы рудан алып чыгып кетет, тияктан иштеп, переработка кылып, анан келип кайра келип отчетун берип, налогун төлөйт. Ошондо рудада, мисалы 6 грамм алтын болсо, булар баягы комиссияга жана лабораторияга тыйын берип коюп, 2 грамм бар, 3 грамм бар деп алып чыгып кетип жүрүшкөн. Азыр андай эмес. Азыр өкмөттүк лаборатория иштейт. 3 болсо 3, 6 болсо 6, 8 болсо 8 грамм түзүп кетет. Ошондон салык түшөт. Ал салык республикалык бюджетке түшүп атат. Мына бюджеттин, республикалык бюджеттин
биздин толуп атканы мына алдында салымы бар. Анын менен жолдор жасалып атат. Мына мектептерди сурап атасыңар, суу чыгарып бер деп атасыңар. Мына ушул иштин баары ошондон жасалып атат. А жергиликтүү акимдердин, губернаторлордун же айыл өкмөттүн тиешеси жок аяка. Республикалык деңгээлде көзөмөл бар жерде. Болду, жазып алдым мен. Муну эсепке алайын. Кабыл айына жакшы иш жасап беребиз деп. Жакшы иш жасап беребиз. Рахмат. 4-cü mikrofon. Assalamu alaikum. Sadık Hocaевич, hoş geldiniz. Çoğun ayarına. Ben İdris Cengiz Kermanatoviç, Karanlık ayından bulun. Ben aytayın degen bir de masalem var Sadık Hocaевич. Az özünüzde gördünüz, özünüzde aytып öttünüz. Bizde negizinen mal çarpasında yıkansın. Yıkansılığımızda mına ayın eteğiyle başlap kapış dediğimiz 2-3 ayda kapış kapış ötümök jинайбыз. Aslında negizi 12 ay mal menemiz da biz. Bizdeki problemimizde bizde rayon boyunca 3 aylık ökmötte 3 veterisi var, 15 vet servis var. 3 aylık ökmöttün 3 veterisi жетишпейт eкен. Yalnız köp bolgonduktan har türlü orunlar kattap, bir mına yaşıl orunları öte malda orunlar köp bolup ketip, el öz başınça her kim özünçe değerlep tuş kelgende. Bağlar bir жерде туруктуу эмес. Кайсактыкка барсаң ар жерде ар түрдүү баалар бар. Ошон үчүн биз сизден суранабыз, жалпы элдин атынан ошо 15 вет әртіс бар екен, өздерінше еңбектенген. Олар бір барбайды екен айтсаң десең, жер контролға алып екен, шуларды мемлекеттік бюджеттен қаржылап, еңбек ақы берсеңіз, алынса біз көп қапшағайлазық деген. Түшүнүктүү. Бул боюнча өкмөттө сөз болгон, мына министр айтып бериңизчи. Ветеринарларды кандай кылып атабыз, кантип көбөйтүп атабыз, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Урматтуу Садыр Кожоевич, урматтуу чогулчулар. Негизи бул маселе бар. Бир эле чоңалайт эмес, жалпы Кыргызстан боюнча ветеринарлар жетишсиз. Ошол жеке ветеринарларды мамлекеттик алуу боюнча долбоор иштеп чыгып атабыз. Жакын арада мамлекеттик кызматкер катары иштеп кызмат көрсөтө баштайт. Ошондо бүт жерлерде маселелер чечилет деп ойлойбуз. Рахмат. 1-ci mikrofon. Саламатсыздарбы? Шерифсиз урматтуу президент, мен Кайрылуу Мусеби, мен Кашкас айылы тургуну, Карабекова Ферузамын. Менин жанымда турган кыз бул кайнатамдын 2-ci аялынын кызы. Кызым ага келгениге 1 жыл болду. Бирок кызы ушул жашка 9 жашка чыкканга чейин эмеси жок, көлүгү жок. Кайнатам менин бунун апасы Нургапчы болгон. Кыргызстанга келген, бирок эч жерге учетко турган эмес. Кайнатамдын документи болгон эмес. Экөөнүн ортосунда ЗАГС болбогондуктан аялынын ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендиктен аял үйдө төрөлгөн экен. Бизге 2025-жылдын апрелдин 19-сунда алып келип берди кызды. Ал учурда кайнатам дүйнөдөн өткөн болчу. 2 айдан кийин апасы да өтүп кетти дагы. Ушул күнгө чейин кыз көлүк ала албайт азыр. Канча жашта бердиңиз? Кыз 2017-жылы. 2017-жылда 9-га чыкты. Ооба, 9-га чыкты. Так. Sizge tapşırma cezası hazır. Bir cumanın içinde mitrikasını verildi. Как этнический mizan var, Kayırılman mizanı var. Etnikалық Kırgızlar dünya yüzünden Kırgızstan'a gelgende gök pasport alıp etnikалық Kırgız degen var. Kayırılman Kırgız degen. Bir yıldan keyin ana pasport veririz. Doğru mizan boyunca. Bu kızda da oşa bağ olgan ecesi arqылуу тактап туруп, мындай кайрылман кыз катары кылып туруп митриканы берген, анан кийин паспорт бересиз. Түшүнүктүү, документтер толук. Бир жагы Кыргызстанда паспорту жок, жаран болбош керек. Түшүнүңүздөр, биз муну 2021-жылы келгенде эле Сары Моголдо жашагандардын бардыгына паспорт берип кеткен болчу. ID карт берип кеткен. Мына бирөө бар экен да, дагы берилбей калган. Бергиле. Рахмат. 2-ci mikrofon. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Кожоевич. Мен Кашкас айыл өкмөтүнө караштуу Каракабак айылынын тургунумун аты Мурзакан Пайзылда. Биздин Каракабак айылы эң алгачкы уюштурулган айыл 1936-жылы климаттык шарты оор, деңиз деңгээлинен 2900 метр бийикте жайгашкан. Бизде арпа, буğday, картошка өнбөйт, пышпайт бизде. Ошол жерде айылдын жашоочулары мал чарбачылыгы менен жашап күн кечирүүдө. Биздин айыл алгачкы уюштурганда ошол жерден алай тукумда жүндү парода чыккан Ильяс Мамтуш Ботбаевдин эмесинен. Одан кийинки жыл Батыралы Сыдыков ошол жерде окуп жүргүзүп, биздин айыл ушул райондон кийинки уюштурган айылда эң түпкүлүктүү айылдардын бири. Азыркы 2 жылда биздин айылда өтө кооптуу, ол эл мындай стресске түшүп калды.
Kırgız kömür işxanası 8 yıldan beri kelip 1610 hektar жерге айылda елдің үлüşü жайгашкан жерден çalınma işleri yüzü kömür kazanız orada. El buga karmançı karışı. Bizim oşonda ayılda öte jakın жайгашкандыктан экология чоң таасирин тийгизет. Айылдын элдин жашоосуна да турмуш тиричине оорчулук болуп атат. Шулардын лицензиясын алып берүүңүздү биз сизден суранып кетебиz. Батыралы Сыдыков губернатор болуп келгенде биздин Каракабак айылына мектепти ачпа дегенде айтууга туура келип калды. Мектеп салып берген. Азыр мектебибиз авариялык учурда турат. Üstüne çıksan şak salıp koygun bayağı üstüne gelgen taktağını boşal ulaşları şonlar büt alıp ketkenler üstüne şak salıp aslında panelle koygun. Turak kuyulup turar. Buna rayonumuz bizim rayonda 17-18 ayıl olduğum olsa vardır ayıllarda spor sallar yetiştirir. Bizim ayılda spor sal yok. Bir yerden aşar yolmen bitirgen bir madeniyat yüz var idi. Bunu da abike hakim olup gelgenden buzdurup başka kulübelerinde oşol жерибиz kurulmayla kalıp ketip madaniyat yüz. Gün keçkirdir ayıldın baldarın başka kışlaklarga ketip tov oynap onu. Olar bargından 12-1'den keyin oçiret diyetiken tangama kelet tov oynap. Bizim ayıl tov oynagаны боюнча азыр акыркы сурооңузга кайтып коеюн, андан кийин жооп берерсиң сен. Ар бир айылга Кыргызстан боюнча жана кичи футбол аянтчасын салып келатабыз. Жарык менен, түнкү жарык менен, кечинде мал тейлеп келгенден кийин анан барып туруп ойногудай кылып шарт түзүп келатабыз. Азыр Баткенде келатат, Баткенде 15 айында баштады. Север жакты бүттүк. Көл, Чүй, Талас, Нарын. Нарын да бүт элек. Нарын менен Талас. Анан ушул чоң алайдан таятигил акыркы айынан башталат. Азыр эле ошол жерден да айттым да чек арачыларга да өзүнчө кылып салып бергиле деп. Карамак чек ара заставасына деп. Сиздердин айылга да жетет ал. Андай проблема болбойт. Өзүңүздөр башка айылга барбай, өзүңүздөрдүн айылыңарда кечкисин малды тейлеп койгондон кийин светти күйгүзүп алып ойной берет. Ар бир айылга жеткизебиз. Кыргызстанда бир дагы айыл калбайт, кичи футболдук аянтчасы жок. Жанагы. Так, мерки маселеси боюнча Нурдан айтып коеюн. Мектеп боюнча 50 жылга титулга карап атабыз. 50 жыл курулуш иштерин баштайбыз. 2 жылдан бeri büyük fırlat деген маселе көтөрүлдү да го. Жок, Биздер негизи проектини биз дайындап койгонбуз, проектибиз бар. Азыркы учурда акча каражатка байланыштуу эмдиги жылы курулуш иштерин баштайбыз. Экология. Жаратылыш ресурстар экология жана техникалык көзөтмө кызматынын министринин орун басары. Карабак айылы боюнча, месторождение боюнча бул Кыргыз көмүр акча акционерлик коомуна берилген 1610 гектар болчу. Андан кийин 167 гектар кыскартылган, 1410 гектар калган. Бул геолог чалымдоо кызматына берилген. Бүгүнкү күндө бардык документтери алынган болчу. Ошол бойдон анан жергиликтүү калктын уруксаты жок, ошол боюнча азыр иштелбей турат. Turizm tarmağının önüktürü boyunca bizim Çoğunbay'da közge basar leylik çokusu var. Dünyada gelen alpinistler oşol yerge kelet. Alpinistler kelet, ana turistler kelet. Bu yerde 9-10 firma jaygaşkan. Bardығы sayda taşlar жерде жайгашып отурат. Мындан тышкары Сайыздын убагында Бабыр окуусунда курулган Сайыздын лагери бар. Бул лагер 91 гектар жерди ээлеп турат. Жайыттын эсебинде. Буну Бекболот Кошой ошол убакта менчиктештин азыркыга чейин ушул биздин мамлекет жооп берип коеюн болду сразу. Бул боюнча эки жерге азыр эле жогору жакта кеңешип өткөрдүк. Бирөөсү ушул 91 гектар жер боюнча кайра кайтарылып, анан өкмөттүн балансына өтүп районго берилет. Бул жерге 40 миллион сом сурадылар. 40 миллион сом сурашты. Жанагындай апрелдерди коюп, гостиница салып, анан альпинисттерди ошол жерге жаткызуу, тозуу боюнча туристтерди. Экинчи жер кайсында? Кашкар суу айылындагы муниципалдык мейманкана. Туристтер үчүн. Жана экинчиси тиги 50 миллион сураганына. Мейманкана. Кашкар суу айылында дагы бир жер бар экен. Канча гектар дедиңер? 91 гектар жер жана соттун чечими. Экинчи жер. Мейманкана боюнча 6 сотук Кашкар суу айылында жер бөлүп берген мейманкана үчүн. 6 сотук жер, анан берки ошо 91 сотук гектар боюнча. Бул кыскасы эки жерге мен бирөөнө 40 миллион, бирөөнө 50 миллион эртең күнү бере турган болдум. Курулуштар башталат. Бул күзгө чейин бүтөсүңөрбүз, бүтөсүңөр. Аким мага ат жазып бара турган болду. Мен эртең күнү эле барып бөлүп берем. 90 миллионду. 40 миллион bir жерге, 50 миллион экинчи жерге.
Жоқ, üçüncü mikrofon. Саламатсызбы, Сағат Нұрғалиевич. Қош келіпсіз біздің районға. Мен Қашқасу айлы үкіметіне қарашты Атсу айынан болам. Атсу айлы білсеңіз керек. 3000 Мамазияев Әбдімәлік атым. Біздің айыл 3100 метр биіктікте деңіз деңгейінен, ал жерде 400-500 қожалық жашайды. Біздің көйгөйіміз 95 жылы үліш жер алғанбыз, 70 сотты. Ал жерімізді 2022 жылға шейін жақшынақай іштетіп келгенбіз. Ал жерде талаш жоқ, бардың өзінің құда іштейді. Бұл жерден бір көйгөй шығып, 22 жылы 98 жылы шыққан тоқтың 22 жылы бізге жетті. 22 жылдан бері ошол жердегі пенсияға шыға тұрған адамдар, жөлөк бола тұрғандар жерін жоқ деп, азыркы күндө 4-5 адам 4 жылдан бері оштон чечим чыгартып келди. Ар бири өзүнө барганда да ол жерде чечимди сот бир эле жол чыгарып бербейт экен. Bir жол барганда эле 6-7 жол ора болуп, 6000 сомдон 7000 сомдон акчасын кетирип, баягы адвокат жалдап, ага акча берип, элдин кыйынчылыгы ушун азыркы мезгилде аябай оор болушту. Ошону Атсу элдин атынан сизге ошону жеткирген келдим. Сизден суранып, ошол 98 жылга чыккан токтомду жокко чыгарып берүүңүздү сурап кетебиз. Сапсалык жактан кимдер бар? Жок берет. Эмне андай болуп калган? Бул иш боюнча мындай кылайлык, могу жыйындан кийин мага кайрылсаңар, соттон чечим чыкты деп атпайсызбы? Мен бүт баарын иликтеп, ушул туура жолун көрсөтүп, ушул мыйзамда каралган тартипте арызыңарга бересиздер. Өкмөткө берген акимчиликтен, катастырдан бул нерсе чечилген жок. Бул барып туруп, бошто барып туруп, ошол жерден адвокат жалдап, ар бир адам өзүнчө барыш керек экен. Ар бир адам барганга 24 дыйканчанын жери жок, нөл азыр. Ошол нөл болгондуктан ошол элдин баардыгы ошко барып, баягы чечип келгенге мүмкүнчүлүк жок. Ошол бир токтомду чыгарган 98 жылдык токтом, 20 жыл жашап туруп, 20 жыл башып. Кече сенилип, анан бизге келип түшүнүп көрсөтүп атат. Мен түшүндүм. Түшүнүктүү, мындай болгон, мен деле түшүндүм уже. Сот, кадастр, аким үчөөңөр ошол 24 кишини чогулткула дагы бул маселени чечкиле бир жагынан. Түшүнүктүү, мыйзамдуу жагын карагыла, канчалык жардам керек болсо ошончолук жардам менен чечкиле. Керек. Assalamu alaikum. Sadır Nurgulayev, jana ушундай эле центрден келген имамдар. Биздин чоңалайга куп келиптиштер, менин экеле көйгөйүм бар. Менин көйгөйүм соцспорт боюнча аялым 78ге чыккан. Тамагы ооруп келе албай калды. Азыркы учурга чейин баатыр эне наамын ала албай жүр. Кыздары баатыр энеге чыккан. Мен удемление туруп документтерди создап жөнөтсөм, ал жерден чет жакта иштеп жүргөн балдарга справка керек экен. Ал жерден жашап атат деген справка бербейт экен. Иштеп жатат деген справка берет экен. Ошону кошуп жөнөтсөм, сенин справкаң туура эмес, жашап атат деген справка алдыртып берген, андан кийин ошол эме болот деп. Уже 4 жыл болуп калды. Алып келгенде дагы чогулушка коюп, нары берип чоголай айыл өкмөткө заданияны берген. Бирок азыркыга чейин ана бир дагы кызыккан адам жок. Мен өзү чоголай айыл өкмөтүнүн кыз дешне кыштарында турам. Фамилиям Гүдүбаев Нурманат. Эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо, ошол кемпиримди каттайып калды 78 жашта баатыр эне наамын алып берсеңиздер. Аялдарды куттуктаганда жөн эле көзгө жаш алат, тамагы ооруйт да, тамагы чыкпайт. Сизге суроо, түшүндүм аксак. Сизге суроо. Маселе, кызылешме кыштарында Жакпатыңыз, биринчи суроону бүтөлү, анан экинчи суроону. Ким тиешели, аким колго алгындагы бул өзү көзөмөлгө алгында берген. Жетип ала төрөгөн энеге баатыр эне дароо берилиш керек. Туурабы? Эмнеге берилбей жүрөт? Ушунча жылдан бери. Акыркы балаңыз канча жашта? Эң кичүү балаңыз. Акыркы балам баланы чакалып калды. Неге бербейсиздер баатыр? Таптап туруп беребиз. Бериле таптап туруп. Экинчи маселе.
Екінші мәселе біздің қышлаққа 3 километр асфальт төшетілген болып, 1 километр бүткен, қалған 2 километр бүтпей қалып қалған. Біздің қышлақтан шағын ташит екен бұл ор машинелер жолдың бойдағы үйлерге совсем чаңын асып қалады. Егер мүмкіншілік болса, ошол 2 километр жерге асфальт бастырып берсеңіздер. Мен ошол көйгөнүм үшін сізге айрықша менің кемпірім жөнінде болды, кемпіріңіздің мәселесі шешіледі. Мен бияққа жазып алдым, особый емеге қойып қойдым, отметкаға қойып қойдым бұны. Күнде маған компьютер ашқанда көрініп тұрады, мен сіздің кемпіріңіздікін батыр енесін контрольдеп тұрамын. Министр мына, көрінші мына, мен қақшап айтып келетам мына, 5 жылдан бері. 1 километр жол никогда жасап алады. Мына дағы бір мисалда 1 километр жасап қойып кеттіңер ажерге. Ал жол 5 есе қымбат болып салынды. Тура жет тұр емес пе? Тура. Саламатович, бұға чейін мындай болып тұр да, егертен берілі. Жолдарды. Енді үшін айылға апарып тұрып, бір айылға 1 километр салып қойғаннан кетіп қалады. Ал айылға мына 3 километр жол салыныш керек еледі олар. Кейбір айылдар бар, 10 километр салыныш керек. Анан айылдың бір көчөсүн, bir мындай центральный көчөсүн 500 метр 1 километрди жасап койду экен дагы, министрби, депутатпы, анан барып мени шайлап кой, мен жасаттым дейт экен да. Ал жол 5 эсе кымбат жол менен бүтөт да, расход менен. А жолду салыш үчүн 5 километрден минимум 5 километрден кем эмес салыш керек. 5-10 километр жерге барып туруп ал жерге бетон, жанагындай асфальтта бетон саласың, ошончо техника апарасың, ошончо инертный материалдарды ташыйсың, ошондо арзан болот себестоимость. Мына мен какшап келатамын, дагы деле баягы 1 километр жол сала койбой адаттылар бар экен. Кайсы жол салынып калды эле? Кайсы жылы салынды эле айтыңыз жакшы. Я. Мен сага эскертүү бердим, эгерде дагы ушул күндөн баштап, ушул жылдан баштап дагы улана турган болсо, 1 километр айылдын ичи, анан дагы жерге 1 километр анда таарынбайсыз. Жарайт. 5 километрден кем эмес. Айылдын иштерине кирдиңби, киргенден кийин бүт айылды жасап чык. 500 метрин жасап кой, анан калган айылдын жолдор чаң басып жатпасын андай. Бул жакта асфальт бетонный завод жок. Биз болсо мына акыркы 3 жылда сиз бөлүп берген каражаттын негизинде 10 завод алдык, бирок аларды Ош, Жалаба, Чүй, Көл, баягы жол көбүрөөк жерлерге койдук да. Азыр этапта биз бул жака завод алып келишибиз керек. Себеби дегенде Оштон алып келип салган асфальттын сапаты да начар болот. Мен ошону айтып атам. Элестетме, чоң айылдын бир айылына алып келип туруп 1 километр асфальт басып кеттиңер. Не деген расход кылдыңар? Перерасход кылдыңар. Чыгым. 5 эсе кымбат салдыңар ошол жолду. Ортодо акча жедиңер дагы. Эми мен сен айтып аткан жокмун, буга чейинки министрлер, бул киши жаңы эле министр болдуңар. Ортодо жедиңер акча. Мына монча техниканы алып бардым, монча солярка кетти, анан асфальтты бияктан 200 километрден таш бардым деп туруп. Ошон үчүн айтып атам, 5 километрден кем эмес жол жасалбаш керек. Айылдарга да жетебиз. Жеткенде айылдарга 5 эмес, 10 километр, 20 километр болот бир айылдын жолу. Эми айылга жеткиче чейин биз жана райондор аралык 2 айылдын ортолорундагы жолдорду салалы деп атпайбыз. Стратегический баягы биринчи эмедеги жолдорду, кезекте салынып турган жолдорду. Андан кийин анан айылдарга жетели. Антип баягы депутаттын суранычы, анан колунан келген министрдин суранычы кылып салбагыла азыр болду. 1 километр жол, 500 метр жол. Жарайт. Birinci mikrofon. Мен Чоңалай районунун тургуну. Пенсияга 8 жылдан бери чыгарып Нурке Дыйкан чарбасынын үлүш жеринин эмеси мындай токтому жок болуп турат. Анан китеби берилген жашоосу. 13 адамга 35 сотик жер берилген, дагы 4 гектар 55 сотик жер алганбыз. 1995-жылдан бери төлөмүбүз керек токтомуну акимдерден кабыл алып берип. Развитияга тиешелер барбы? Соцразвитияга тиешелер. Неге пенсияга чыкпайт 8 жылдан бери? Эгерде жери бар болсо, соцфондко төлөп келаткан болсо, неге чыкпайт? Райондун жетекчиси. Аким, сиз караңыздагы азыр чогулуштан кийин кабыл алып, арыз муун угуп, документтерин текшерип көрүп, эгерде төлөп жүргөн туура болсо, соцфондко жери бар болуп төлөп жүргөн болсо, неме деле чыгарылат пенсия. Минимальный пенсия азыр канча бизде? 8 миңге жетип калды, чыкпады. Айына 8 миңге чыкып калды.
Kabul oldu hazır. Keyifli. Ekінші микрофон. Урматтуу Садыр Кодоевич, сиз өзүңүз айттыңыз эле биз Чоңалайды эми чек ара зонасы деп билебиз, көңүл беребиз деп. Мына сиздер ошол Чоңалай зонасына чек ара макамын бергенсиздер, баткен сыяктуу ойлойм. Бирок финансовый подкреплениеси болбой калды да, жеңилдиктер жок, пенсионерлерге кандай районду өнүктүрүү фонду баткенге берилгенде акча берилбей калды да, ошол жагын чечип койсоңуздар жакшы болот эле. Мына алыста эч ким келбейт экен, асфальт жолу багы жок деп атат. Ошол райондун чек ара зонасына бериле турган акчаны ушуга берсеңиз, бизге бербей эле ошол асфальт жолун салып коет эле да. Рахмат. Анан экинчи жанагы аксакал берген объездной центрди айланып өткөн жол. Кытай кайдыңдын жолу бар. Ошол транспорт министри ага эми асфальттын кереги жок. Фуралар өтө турганда эле тегиздеп берсе, ошол жол дагы чечилип калмактан. Ошол менен айтайын дегем. Рахмат. Жол министри эске алып. Кийинки микрофон. Екінші микрофон. Мен Айтбаев Таволды Кашкасуу өкмөтүнүн 2015 жылы Кытай келишими менен инвесторлор менен газ боюнча газ түтүгү боюнча судаш президент. Бул 2015 жылы компенсация төлөндү, 2018 жылы баягы 6 жылдыктарга төлөп туруп 30 жылдыктарга төлөбөй калды. Анан кошумчасы баягы 30 жылдыктар, 35 жылдыктарга биз 40-50 киши баягы үлүшсүз калып жатабыз. Өкмөттөн жер берилет, силерге кайтарууну арендага жер берилет деген, ал жер да жок. 18 жылда келишим да жок. 18 жылдагы келишимди бергиле десек, баягы 2015 жылдагы келишимди копия кылып отуруп туруп баягы колубузга берип. Менин түшүнүмдө газ өтчү, труба өтчү жерсиздик, анан компенсация беребиз деп, бирок бербей жатат. 2018 жылы 15 берилген, 18 берилбеди. Аким бар бул маалымат? Бул боюнча мен сизге Бакыт Төрөбаев келгенде да бердим, депутаттар келгенде да бердим, бул кайрылуу болду. Акимдин жообу качы? Бул газ түтүктөрү боюнча булар сатып жиберген. Багынан эсебин чыгарып туруп сатып алган, анан айрымдардын суу түтүктөрүн аренда калган. Булар жана газды сооружениялар тура туруп ченip булар багында саткан. Анан ошо жанындагы эле үлүштүнеси газдын түтүгү өтөт деп 6 жыл сайын булар аренданын договорун узартып компенсация акча алып келишет. Булар ошону талап кылып атышат. Мыйзам боюнча биз былтыр тастыктап түшүндүрүп бергенбиз. Кошумча Айдоо Сугат жери боюнча биз жана жогоруда айткан 2000 гектарга чейин деп бул планга койдук. Айдоо Сугат жери которулган болсо биз камсыздап беребиз. Канча иштетип алып турган болсо мүмкүнчүлүгүнө жараша. Айдоо Сугат жери менен камсыздап. Чечкилер бар, ошол жер үлүшү барлардын бардыгын сатып ийгендерин кошуп туруп чечип, тактап баарын точканы коюп коюлат. Мындан кийин мындай маселелер көтөрүлбөсүн. Üçüncü mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Биздин Чоңалайга хуш келипсиз. Мен аты жөнүм Жарбаш айылынын тургуну Арзыкул Артыкович. Арзыкул. Мен ушу көп жылдан бери ушул Алтындара дыйкан чарбасына дыйкан чарба мүчөсү болуп ошол балам болгон 95-жылы. Ушул баламды мыйзамсыз көйлүгүнү берип башында, кийин башка көйлүк берип, көз реестирдеги тургундар ушинтип кыскасы көп жылдан бери тарткылашып келишти. Прокуратурага берсем, кыскасы жергиликтүү бийликтегилер чече албады. Арга сизге кайрылышка туура келди, өзүм жеке маселе. Шуну бир көзөмүзгө алып, кайсы органга тиешелүү бул маселе? Кимге тиешелүү? Көзөмүзгө алып ушул менин бир муктажым чечип бербесеңиз болбойт. Биз өтө бирибиз ошол неме болуп атабыз да. Баласы дыйкан чарбада жооп берди ата. Келбепти. Ошол себептен бере албай атабыз да. Магница кылышкан бардыгы айыл өкмөттө катталып турат. Налогун төлөп жүрөм. 26 жылдан бери дыйкан чарбанын башчысы пайдаланып атат. Налогун төлөп жүрөм. Көйлүгүм айыл өкмөттө катталып турат. Балам тизмеси турат көйлүктө. Көрсөңүз болот. Мыйзамды отоло бузган. Кабыл алууга дагы чечип бергиле, эгерде чечилиш керек болсо чечип бергиле маселени. Хуш келипсиз бизге Садыр Жапаров. Сиз дегенди алдан киши болуп бизге. Мен мына билим берүү жагынан кайрылыштан сизге. Атыңызды айтыңыз. Мен Тотубаева Ибрайым, Сударот Коргондун тургуну боломун. Өзүм жаш келечек балдар акчасында иштеп келгенмин. Жардамчы тарбиячы болуп.
сәдімізде әуелі состояниеде бұзып қайрамандылу жағымен тұрып жатады. Бірақ бізде сол жерде бұзып жатқан мезгілде бізге үш группа болып іштегенбіз. Үш группаның бірі де жойылбайды деп үш тәртіпке шығарып, біз үш тәртіпте іштеп жатқанбыз. Үш тәртіпте сол 55 бала деп 55 баланың немесі білім беріп бізге бардық жетекшілер бар. Рұқсат сонда іштеп жатқан дейді. Бұл біреулер районның ішінде немесі берсеңіз де аябай жақсы болады, тазалап берсеңіз. Қашанғы іштеген районда іштеп жүргендер бар, сол жерде бар жоқ білмей қойғанда, соларды тазалап берсеңіз сізден сұраныңыз. Сол іштегендердің қызықшылығыменен екі группа қыламыз деп біздің бір группаның жоғын әрекет қылышып, өзіңіз көргенде бізде 9 айында қыш келгенде аябай суық болады, балдарымыз ажырақ болып, бала сәдіктерден ақшалады. Себебі баламыз бар деген сәлік үшінде болған бізде менде өзімді 6-7 бала қарап атқанмын группамда. Шереген Мұратова деген тәрбиеші орынға денсаулығына байланысты ояққа кеткен. Мен өзім де іштегенмін. Менің артымнан жетекшіміз бала аз деп районға жазып бара беріп, үлкеннің орталығында келіштің бітіп қалғандықтан бізге өшөштік менен шындай еңбек тұрып, мизамсыз бұйрықтарды шығарып біз үшін іштен жеткізіп қойдылар. Мен районға келдім, районға барып, шындай болып ұстап келдім, еккесі арқаларынан қуып бардым, 2-3 күн. Болды, түсінікті. Бұндай мәселелерді бұл жергілікті биліктің деңгейінде Hakim, сіздің мәселеңізді шындайларды қараш керек. Қана сіз жауап беріңізші бұл мәселе бойынша. Неге өл жеткізген бұл? Құрметті Садыр Нұрғожоевич, Ағарту министрінің орынбасары Жүсіпбекова Надира Сынташевна. Мен бұл мәселені бүгін таныштым. Анан мен шыққанда егерде мүмкіншілік берсеңіз, мен арызын алайындағы тақ барын естіп шығайын. Теріштіргелі, Hakim, сіздің бір ішіңізді осылай. Қачан болып отқан оқиға болды? Садыр Нұрғожоевич, бұл жаш келешек балдар бақшасы авариялық ауылға туш келгенде біз районның өніктірі фондынан құрылысын баштағанбыз былтыр. Эми сайты жабылып калбасын штатын кармап туралды, бир үйдү ошол жерден арендовать этип бүгүнкү күндө иштеп келет. Ошондо шартына байланыштуу группа кыскарган. Ошо кыскарганда эжелер кыш болуп калган экен, аны айтып атат. Быйыл сентябрь айында куруп бүтүрөбүз, кайра восстановить жумушуна бүткөндөн кийин кайра булар жумушка киришет. Сентябрь айында иш менен камсыз болот, ордуна келет. Түшүнүктүү бол. Экинчи. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нургожоев. Менин атым Жамыш, жаш элек айылы. Эң чоң тууну өзүмдүн ишканамда өндүрүп даярдап, ушул өлкөнүн ынтымагы үчүн белек катары тартууладым. Анан азыр мен сизге кайрыларым ушул мамлекеттик тууну жасоого менин уруксат кагазым болбой атат. Экономика министрлигине, башка маданият министрлигине, жогорку кеңешке ар кайсы жерлерге кат жазганымда бардык иш жүргүзүү боюнча уруксат кагаздары берилет экен, бирок ушул мамлекеттик атрибуттарды жасоого ушул урматтуу президентибиз сиз гана уруксат берет экенсиз. Менин кайрылышым ошол. Суроо, жана Ала Тоо аянттагы илинип турган желекти ошо сиз жасап бере аласызбы ошону? Биринчи мен жасап бергенмин, биринчи сиз көтөргөн эгемендүүлүктө. Сиздин мекемеңиз каякта? Бул жердеби? Мекемеңиз каерде? Менин мекемем Ошто. Оштун өзүндө. Оштун өзүндө. Анан баягы сыноска учурап калган, мен ал сынос боюнча сизге демектейм. Өлкөдө андан башка деле көйгөйлөр көп. Кудай буйруса мен азыр бир жерде арендага иштеп атам. Ишканам иштеп турса, желектердин бардыгын сизге заказ берсек, сиз жасап берип тура аласызбы? Жасап берип кылып, сапаттуу. Ооба. Анан кечээ сиз бияка заказ бергиле, башка чет өлкөгө тияк эмес. Анан ошол мени бир убактыңыз болсо, ынтымак ордуда бир 5 мүнөткө кабыл алып койсоңуз, себеби өлкөдө дагы мынау жаңа ачылып аткан мектеп бала бакчалар боюнча кыргыздын жоголуп бара турган каада салтын, үрп адатын, мынау керемет үзүскө чагылдырылган сонун картиналарды жыгачка ушул кол өнөрчүлүк балдар менен жасаймын. Бирок азыркы күндө бардык тармактар боюнча Кыргызстанда кадрлык маселе жетишсиз. Мен азыр баягы стройкада иштей албаган, мисалы баса албаган же мүмкүнчүлүгү жетпеген 20-30 баланы иштетемин. Эгер мен ким Асхат дамыйларын берип кой, мага алып келесиң кабыл алууга. Рахмат. Чоңалай районуна кош келипсиз. Чоңалай районуна келип природасын бир көрүп кеткен адам чарчабайт. Biz sizge yardım veririz, egemendүү Kırgızstanımızı birge örüntürüyoruz. Rahmat. Savunmayım Sandro Nurgojevich. Хорват районунун миссиянын пенсионери Мурзаев Султан. Менин айтайын дегеним, ал жол, бул жол, алдарадагы деп айткан менен
Nasия Kuyruq'tan Navöpke deydi. Mana özünüz gördünüz Darot Korgon yolunun Borbor yolu şu 7 kilometre. Şu 7 kilometre yolun tegerekinde bir yerde bir sapatlı trotuar yok. Yok degende Narlastarovny trotuar yok. Şu trotuar menen maşinada жүрөт, okuçularda жүрөт, pensionерлерде жүрөт, балдарыны жетелеген садыгы окшогон чалдарда жүрөт. Ушул жол кандай кылыш керек, кандай министр келеби, депутат келеби, ушул көйгөйдү дайыма мен айтып жүрөмүн. Көбүнчө жол эгиз дагы үйлөр төмөндө калып кеткен. Жолда чыгып кеткен машиналар үйгө чейин кирип кеткен учурлар болду. Андан тышкары ушул жолдо мына көмүрдүн майдасын ташыган машиналар заңда айдап Кытайга кетет, Өзбекстан, өзүбүздүн Кыргызстан территориясында неме болуп атат. Ушул жолду мына өз менен Кытайдын Кайде заводу неме кылган, ушул дайыма айтылат, айтылган менен эч ишке ашкан жок. Ал адамдарды дебейлеп кеткен учурлар, окуучулар туруп кеткен учурлар абдан көп болду. Бирок ушул бойдон калып атат. Жок дегенде односторонний тротуар ушуну бир караштырып берсеңиз, жолдун бар болгон ширинасы 7 метр. Кандай чоң машиналар эртең Тажикстандан каттаса, алар бул международный трасса деп ал закон, бул закон аларга макул тротуар боюнча тротуар жасап бериш бул өтө деле оорчулук келбейт. Тротуар жасап бергиле. Проектти даярдалып бүттү, транспорт министрлиги каражатын чечип берди, сентябрга чейин 2 тараптуу тротуар куруп берет. Экинчи бөлүм айылдын борбордук бөлүгүнө куруп берет. Болду, жакшы экен. Экинчи бөлүгү, экинчи маселе. Жана майда көмүр ташып чаңдатып атпайбы? Транспорт министрлиги силер текшересиңер, тиги перевозкаларды. Обязательно тент жаап алып ташыш керек майда көмүрдү. Мындай ачык ташыбаш керек. Түшүндүңөр, Ооба, түшүндүк. Правилосунда өзүнүн эрежелери бар. Ошол эрежелерди сактатып, мындай чаң болуп учпагандай кылып үстүн жаап, бекем жаап алып. Ар бир көмүр ташыган машинанын үстүндө тенттер болуш керек. Тенти жок, вообще көмүр кенден чыкпаш керек жолго. Жол көзөмөлдөнгөн. Мына бул Бурган суу боюнча Сахнолдун ар жагы алайга карайт, Бурган суу өзү бер жака карайт. Менин бир тууган сиңдим канча жылдан бери пенсияга чыгарбай жүрөт. Келселе Бурган суу китепте жок дейби? Не дейт? Биз о курултайга кат менен жазылдык деп, мына 10 жыл мурун айтты деп чечилет деп. Шуга чейин чечилмей келет. Шуну чечип бериңиздер. Жогорудагы айткандай 4 ай бийик болуу статусун албай калгандыгында булар пенсия 4 ай, 4 ай. Бурган суу, ынтымак, карашыбак айылдар. Бул эми мындайда муну жана кеңешмеде мага белгилүү болду. 2006 жылдары биз кабыл алганбыз, анда мен депутат элем 1800 метрден өйдө айылдардын бардыгы бийик толуу айылга кирет деп. Льготалар берилет жанагындай. Ошондо бул 4 айыл эмнегедир кирбей калыптыр. Бияк 2000 метрден бийик да, туурабы? Бул түшүнбөдүм да мен. Эмнеге мындай 4 айыл кирбей калды? Топтом кабыл алынып атканда айылдар бүктөлө элек болду. Топтом чыккандан кийин айыл статусун ала элек кезде болуп калат. Срочно немедленно 4-төн киргизгиле азыр. Уже айыл статусу барбы азыр? Бүгүн бар. Бүгүн бар болсо киргизгиле 10 чакты күндүн ичинде эле бүтүрүп коет ушул нерсе. Түшүндүңүз? Бул сенин ичиңде. Киргизип бергиле да. Рахмат, чоң рахмат. Аксакал Деличев. Assalamu alaikum kızlarım, urmaktуу Садыр Кожоевич, hoş geldiniz. Benim kayda turgan meselem, buna büyüklük doğruluk domuluk boyunca. Buna yetmiş deputat geldiği vaktin Takayış'ın düşman kaynakası. Buna bıyık karındaşım, buna Kolsuzluk Komitetinde de kayrılgan sosyetler arkalı yerin bari kötüledik. Buna hazır usulda 4-5 balası bilen benim karındaşım kötüde kalıp korkunçundadır. Al özü asker gensip, bir tuğan akası verdiği kayırdağın baldarga zıvana kılıp apanlarda alıp çıkıp ketkiler. Bu uyga sizlerdi teşeler yok. Bu uyun en tatecini karaştı etken. Bağırdık baylıklarımızı tuğanlarına ecesiyle katlatıp, hazır eş nersesi yok, gaday olup kalktır. 80'den aşık zapravkası var. Kırgızdığın bir metsenatının de özünü kitapke kirgizgen bay, üçüntü hazırdı 5 olan inesini 60'a yakında
небересі үйге отыра тұрған кезде сен көшеде қалыш керек дейді. Бұл бойынша мен хабардармын, интернет бұлақтарынан көрдім, бір, по-моему, қамалып шықты ғой, жеті шығалайды. Қамалып шықты өткенде қамалып шықты, бұдағы депутат болса керек еле, по-моему. Мен ошон үшін интернет бұлақтарынан не білем, башқа маалыматым жоқ. Прокурорда агенттерге деле иштedi, ички иштер кызматта өкмөт биргеликте иштеп туруп ушул маселеге чекит коюп койгулачы. Чекит койгула териштиргиле кайсы имуществосы аялына тиешелүү, кайсысы күйөөсүнө тиешелүү, ушундай маселелерде тез эле чечим чыгарып туруп, точканы коюп, адилеттүү карап туруп, калыс карап туруп адилеттүү чечимди коюп койбойсуңар. Күйөөсүнө чече албасаңар сотко жибергиле, иштерди тергеп туруп сотко жибергиле, сот точканы коюп койсун. Ушундай силердин эле ишиңер да мына ушу жергиликтүү эле бийликтин УДНК, областық УКМКНК, мысалы прокуратура, областың соты эле чечип кое турган маселелер ушулар. Мен атым Жайлабай. Сизге жолуктурганга Кудайга чексиз моктолор болсун. Менин биринчи суроом курултайга 2 жылдан бери чак жаш тилектер 2 өкүл шайлайбыз, жергиликтүү бийлик жөнөтпөйт. Биринчи суроом. Экинчи суроом, элик лицензия берилипти Чоңайга. Бизде чак жаш тилекте иштеп атканыбыз 4 лицензия ачып иштеп атат да, калганы күнүгө келет, ачабыз депчи. Бизде жер көтөрө албай калдык ошо экология боюнча. Шу үнүмдү сизге жеткирейин дедим эле да. Болдуму? Да, жок немелер бар. Курултай боюнча мына бардыгыңыздардын эсиңиздерде болсун, жергиликтүү бийлик таптакыр кеңешпеш керек. Айыл өкмөт, аким деген аралашпаш керек. Жергиликтүү кеңештин төрагасы уюштурат, депутаттары уюштурат элдик жыйынды. Анан эл өзүңөр шайлап туруп жиберишиңер керек. Анан 2 өкүл шайласак жибербей коюп атат деп, ким жибербей коюп атат? Эмнеге шайлатпай коюп атабы? Жок, шайлап өткөргөндөн кийин жергиликтүү бийлик соттолду деген чечим чыгарып билбейм кандай. Соттолгондор болсо анда болбойт. Эми закон бар, соттолгондор. Бири соттолгон эмесмиш. Бири эми кичине эле соттолуп турбу? Биринчиси соттолуп туруп, экинчиси кичине эле соттолуп турбу? Болбойт андай. Анан эл мына элге биз силерге бийликти элге өзүңөргө берип атабыз да, колуңарга. Мына курултайга эркин шайлоо. Акимди, айыл өкмөттү катыштырбай атабыз. Мен муну өзүм көзөмөлдөп атам. Мына уюштуруучунун башкы ор вопростордун башында турган мына Азамат мырза көзөмөлгө алат, баарыбыз көзөмөлгө алабыз. Эмне үчүн дегенде айыл өкмөт, акимдер баягы бакырчак-быйкырчактар бар го, менин бир уурулук иштеримди же туура иштеримди айтып ийбесин деп жибербей коюшу мүмкүн деп ойлогом мен азыр. Экөөнү деп көрсө баягы соттолгон экен, ал соттолгондор болбойт. Мындан ары деле ошондой болбойт. Барсын жибергиле, силер жиберген кишилер барсын курултайда сүйлөсүн. Шайлоо боюнча да ошондой. Мына жогорку кеңешке шайлоону кылдык, өзүңөргө эркин шайлоо бердик, өзүңөр шайладыңар, кишилериңерди жибердиңер. Эми мындан ары дагы ошондой болот. Жергиликтүү бийлик кийлигишпейт, мугалимдер, врачтар аралашпайт. Эмне үчүн дегенде силерге түздөн-түз өкүлүңөрдү өзүңөр жибергиле деп, мына силердин округтан 3 депутатка, 2 эркек, 1 аялга орун берип атабыз. 90 депутатты 30 округтан республика боюнча. Биз дагы ушуга көнөлү мындай акчага сатылбаганга, тааныш билишти кылып шайлабаганга, мындай иштей турган, жаш, мындай энергичный, грамотный адамдарды жөнөткүлө да шайлоого. Анан акчага сатылып шайласаңар, анда кебетебиз баягы илгерки 30 жыл мурунку кебетеге түшүп калабыз кайра. Мындан кийин ошо бири-бириңерди контролдоп, акчага сатылбагыдай кылып, кеңешип баарындай талкуу кылып, анан ушу баланчаны шайласа жакшы депутат болуп берет. Бизге керектүү мыйзамдарды жазып берет. Ушул өсчү бала деп туруп, ошондой өсчү балаларды шайлагыла да. Тууган урук деп эле шайлап ийесиңер, ой ошо өзүбүздүн бала, өзүбүздүн айыл деп. Ал барып алып каяктагы бир гайлер менен урушуп 300 сомдук маселени көтөрүп жүрөт жогорку кеңеште. 3 миллиарддык, 3 триллиондук маселелерди көтөрүш керек. Мамлекеттик деңгээлдеги масштабтагы маселелерди көтөрүш керек. Айылдын, райондун эле маселеси эмес да. Эми райондун маселеси керек. Аны эми ушу акимдер менен, губернаторлор менен көтөрсө болот. А жогорку кеңештин депутаты деген бул республикалык деңгээлдеги маселелерди көтөрүш керек. Баягы Чоңалай районундагы жалпы Чоңалай эли мал менен жана картошка менен гана эме турат. Жанагындай дыйканчылык турат, тиричилик турат. Анан ушул жанагы сайыз мезгилинде жолдун алыстыгынан жолубуз 350-320 километрден бошко каттайбыз.
Ошондо бизде бардыгыбызда совхоздордун перевалочный базалары бар эле да. Ошол Ошто перевалочный базалар бар эле. Ошол перевалочный базага ушул жердеги чоң айлыктар малыны, картошкасын алып барып алып туруп, эми алыскы жерден түнү жөнөйт ошол жерге барып туруп, бир аз тыныгып алып туруп, анан кийин эртеси базарга койгонго ыңгайлуу шартыбыз бар эле. Анан ошол боюнча кабарыңыз эле болсо керек, баягы Пик Лениндин Чагыртыңыздарчы. Ушул киши жана Кашка суу базасыны мурдагы совхоздун директору маркум болуп кетти, экөө ушташып кетип эле ошол перевалочный базаны тартып алган. Акча деле төлөбөй, бардык ушулар бардык калпай турбай, урушуп кетип эле тартып алган. Андан кийин машинасы менен тартып алган. Эми ошол мезгилде ошо Сайыш тарап жанагындай тартипсиз мезгилде ошондуктур да күч келгени тартып алат эле, ошентип тартып алган. Ошентип ал жерде дагы анан кийин Чоңалай базасында жалпы экөө биригип бир жерде турат 2 километр 2 гектардай жер. Ошол жерге чоңалайлыктар алып барып алып туруп, мал кармын кармап бир аз тыныктырып, анан сатат элек да. Азыркы мезгилде бир чоңалайчы манакей эгерде калп болсо мына өздөрүнөн деле сурашсаң, бир адам дагы бир малыны алып барып сата албайт. Себеби бул жактарга жанагы алып барып ошол жерге 1-2 күн кармап тураткан бир ыңгай жок да. Себеби бул жактан барып ичи табышы барып, чычкак болуп калган уй, семиз үй деле бекөр болуп калат экен да, ал жактан соодагер албай калат дагы. Ошол жердеги Оштогу тегерегиде турган жанагы алып сатарлар алып алып, ошолордун жанагы жагдайлуу кашарлары бар экен. Жалпы эле шаарларда ушундай сатымдын кожоюп. Ушуга өтө көңүл бөлүбүз. Мен айыл чарба ажис катары айтып атам. Анан ошолор алып алат дагы, ошол жерде жанагы кашарларга бир аз тыныктырып, жанагы видиге чыгарат дагы, ошол жанагы этти качан кымбатташын ошолор шарттап жатат. Эми бардыгы дебейм, ушундай деңгээлде Кыргызстан башчылык өткөрүп атат да. Ошондуктан мен айтарым, ошол жанагы берилип кеткен жана перевалочный базаларыбызды бизге кайтарып бериңиздер. Эгерде кайтарып берилбесе, ошол Ош же Кара сууга бизге ыңгайлуу 50 сотук эле жер сурайбыз. Баягы айыл чарба багытындагы жер болбосо дагы, ошол 50 сотук жерге биз мал карыбызды алып барып алып туруп, бир пресс жалынат экен. Алып барып алып 1-2 күн малыбызды кармап турсак, жанагы өзүнүн видиге чыгып түшөт. Болду, түшүнүктүү. Болду, түшүнүктүү болду. Эми көп айтпагыз сөздү. Мен кыска эле жакшы да. Мен түшүндүм уже сиз жарым сөзүңүздөн эле. Губернатор менен министрлик силер уюштургула, мына Алай Чоңалай элдиги үчүн Ошко жакын жерде бар. Малын алып барып, анан 1-2 күн мурун алып барып коюп, же бир жума кармап, кийинки жумада сата тургандай кылып коюп, бир жер бөлгүлөө дагы, жер алып экөө уюштурсаң, тыйынын мен бөлүп берейин, ошо кармап, мал кармап тура турган жерге. Түшүндүңбү? Ушундай түшүндүңбү? Болду, бул ишиңиз бүтөт анда болду. Мага сметасын эме кылып туруп айтасыңар мага. Дебейт. Анткени мал чарбачылыгы менен жан баккан элге ошондой шарттар түзүп беришиңиз керек. Түзүп беришиңиз керек. Саламатсызбы, Садыр Кожоевич, хуш келипсиз. Телебалдуу Айдарбек, Чоңалай району. Биз үй бүлөбүз менен 18 январь күнү Автакырсыкка кабылдык, Токтогул районуна. Бул жерде мен байкаган нерсемди ушундан биздин табырыбызда бар экенин көрдүк. Бизден кийинкилер көрбөсө, ушул мыйзамдарды бир калыбына келтирсе, Чоңалай району эмес, жалпы Кыргызстанда ушул нерсе тартипке кетсе деген ойдо сизге кайрылып жатам, кат менен кайрылсам деле сизге жетпек. Ошол жолдогу жылкылардын көзөмөл болбогону, ошол малдын ээлеринин ошол малы өлсө, баягы Автакырсык болгон жерде адамдар больницага кеткен учурда малын алып кетет экен. Бул жерде ушундай сезим болду. Биздин өлкөдө ушул адамдын өмүрүнөн малдын жаны кымбаттайт сезилди да. Бизге мисалы үчүн эч кимиси келбеди. Биз адамдын жаны менен алышып, ошонун жанын сактап калып чуркап жүрсөк, малдарын алып кетип атат да. Каршы тикедеги машиналар жылкыны урган. Алар сразу айтты: "Аке, кетип калыңыз, бул жерден жылкынын ээси табылбайт. Табылса дагы чарап көбөйт буларды." Алар кетип калышты, бирок 2 күндөн кийин ушудан пайдаланып ыраазычылык айтып коюшум керек, Токтогул жигиттин Оперзан улам деген жигит таап берди. Ошол адамдар 2 жылкысыны адалдап, пулдап, ошол ойной турган. Биринчисини мен өзүм ошол кимге болсо да зыян болбосун деп муздап адалдап берип кеттим. Эми мен эмне айткым келип атат? Ошо Кыргызстанда ушул мыйзам бар экен, Автакырсык деген мал менен болгон болсо, малдын ээси түлөөлүү деген бир чала мыйзам бар экен, сотко жетпей шаршап калат экен да. Ушул мыйзамдарды калыбына келтиришибиз керек да. Анан мен мисалы үчүн Россиядан да машина айдап келип жүргөм, Россиядан келе жатсам, лед фаралар, кышында жаздык дөңгөлөк менен жүргөндөр,
Анан трассаларыбызда бүт мавзуатта биздерге качан тартып болот деген кимди күтүп атабыз, мезгил келип жетти да. 500 миллион сомдук машиналар жарып калышат, адамдын ден соолугу жоготуп жатат, адамдар өлүп жатат. Ушунчалык автокырсык көп болот экен мал жактан ошол территория, шаарлар территорияда. 3 күндүн ичинде 3 катталды да, көбү кол иштеп кетип атышат. Адамдар штрафстанциясына кирсек, 30% машина ошол мал жабдыктан гырткыдан чыгып атышат да. Ошон үчүн ушул мыйзамдарды жандап койсоң. Хорошо, мен тапшырма берем. Анан дагы сурамын, ушул мына 15-нде отпуск алып туруп ошол келинчегим 3 айдан бери Оралда Бишкекте жатып атат. Токтогулга барам. Мен ал жерде жалгызмын, ал жакта баардык жергиликтүүлөр. Ошол мыйзамдуу чечим чыгышына мен мисалы күмөнүм бар да. Кимге кайрылам? Жардамыңыздар керек да. Министрдин орун басары. Мал жабдык боюнча бөлүү бар, күнүсүн чыгарып коет, баардыгына ушул иштерди жүргүзүп атабыз. Малдар күнүсүн болгондо мойнуна жана патруляттерден коюла, иштерден коюла деп. Бирок баардык эле кыла бербейт экен. Элдер кылып атат, бирок кээ бирдер кылбай болот. Ошол эмесин жетпей жолго сөзүнө караңгы көп чыгат экен. Ошол маселе бар. Ал боюнча иш алып атабыз. Толуккандуу туристтердин азыр чоң иштен кийин кабыл алып, дагы бир маселесин суранып атпайбы, ошону кылып жардам берип коебуз. Азыр эле кабыл. Üçüncü mikrofon. Assalamu alaikum. Hurmatli hocam. Bari 3. yol körgönmöydө konuşalım bizde. Arlaştırmada konuşalım. Ben hazır birinci yerin köygöyün buğa çeyini kötörüp kelgenimde yemi kötörmeyin dep kaldım. Den soğluğum del olmaya kaldı da kaçay. Birinci özümün köygöy. 30 yıl burungu bir içime katıp tutkan dersede şu жердештеримдин altında айтышка туура келип kaldı. Hurmatlı. Сагыл Нургужаевич, siz bunun boyunca bilesiz, ökөz barılaşkanбыз. Ал мезгилде сырт жакта жүргөнсүз, телефон аркылуу байланыштырганбыз. Биздин көчөгөдөгү күт дегенен тийди деп ойлонсо болот. Бирок акыркы күндөрү мен мына 56-га кирип калдым. Ден соолугумду начарлап, Россияда дарыланып келдим. Бирок ошо Россияда келе жатканда анда да келбейт элем, мага кайтыш болуп айыргасынан келгенде, ошо киргенде сизге жолуганда тур аракет болуп жатканда, как раз баягы сиз оңго делегатка баягы оңдо кеткенсиз иш сапар менен. Сентябрдын 25 эле. Бул деген эме жазышууну жарылып айтайын. Менин ушу айткым келди өзүмдүн жердештеримдин астында. Буга чейин канчалаган кайрылып көрдүм, бирок жыйынтык чыкпагандан кийин баягы мезгилинде өзүм ошол 30 жашында 1999 жылы 25 январь күнү ушул Дарокко Жекенди айылынан келген окуучулар үстү ачык баягындай машина менен кетип жатып Швейцариясына түндө кулап түшөт. Артына мен өзүнүн улам менен барып 28 адамды 2,5 саат могу жерде суу кечип калп сүйлөдүм олар айтсын. Судан мен алып чыккан, 2 өлүм болгон. Ошо жерде мына ишенбесеңиз, азыр ошо мен алып чыккан, сактап чыккан азыр районубуздун зам акимы жунус уюштурат. Подождите, эркек. Бирок ошо мезгилде баягы Муса Тараев менен биздин аким ушул ишти сыртка чыгаруу аракетинде мен ыраазымын райондук депутаттар. Шуну бир мамлекеттик сыйлыкка көрсөтөлү. Ушундай болуп, уже кетти бунун здоровьясы. Ден соолугу. Кетти, ошо жерде эле айткан. Ошо менен андан кийин алар көрсөткөндөн кийин жаап койду. Ошол мен калдым, ал мезгилде 30 жашта экенмин. Андай сезген жокмун. Көрдүңүздөр. Мен ушуну аягына чыгарып алайынчы. Эми сиз менен жолугана албайм деп көзүм жетпей калды. Ачык эле күндөрчү. Ооба. Кыска айтпайсызбы? Эми мамлекет тарабынан ушуга биз дагы көз болду, алдыда кереги жок. Мен сизге жегече жолугам деп туруп, канча каттарды жаздым. Канча бурган сууда өзүңүзгө жолугуп туруп ошол жерде дагы айттым. Бирок сиздин ишиңиз өтө көп. Билем, унутасыз. Ар бир адамды эстей албайсыз. Мына Чолпонбайды дагы бир эстеп коюңузчу. Мына кат, мына. Сизге 25 декабрда былтыркы жылы жазылган кат мынау. Ушул кайра келди, Бостанов дегенде. Кыскача. Ал бурундай болбойт экен. Мына эми мен алайын. Мен бөйрөктөн операция болгон. Экинчи группада инвалид болуп калдым. 7 балам бар, неберелерим бар. Мен
Лечение алғанға чейин менің туғандарым тақшып бүтті. Достарым тақшып бүтті. Ошо мен лечениеме кеткен расходтарым. Мен сізге қайрылғам, есіңізде болса керек. Сізге, өзіңізге қайрылбай қылашқам. Бирок ушунчалык чыдап жүрдүм эле бүгүн жарылбайт сизге. Буга чейин элдин көйгөйүн чечип жүрсөм, азыр өзүмдүн ден соолугумду оңдой эле кыйналып жатат. Мен Татарстанда барып, 3 жыл ошол жерде врачтын көзүн алдырып алдым мен. Асхат, қатын алып қойшы дейін, қатын. Маған алып келіп бересің. Ошо Асхатқа да мен бергенмин. Болды, түсінікті. Қазір алып қой. Ушул жерде мени жердештеримдин астында өтө мен койгум суралап. Қабыл бересіз. Мақұл. Ахмат, 4-ші микрофон. Сабынның өте, мен аузым қамсалған дейм жаңа. Шосыңызға келіп қалып, сізден жадам сұрапсам, нұма бар үлбе. Мен жадам берет ғанамда шо, таңын нарағыдай салға шосыңыз болып қалып, сол жадам берет. Шүндердің, қайсерде, шүл жерде үйің? Қарауып тұрғын. Неге сынос болып? Үй салып жеріңіз сынос болып қалып отағы? Жаңынан тұтқан там. Неге? Урмансыздыгы биз былтыр сноско кирип калган объектилерди аныктап иш алып барганбыз. Ошондо бул эжекенин жаңы салып аткан үйү 60 сантиметр кирип калган. Биз ошондо сразу айтканбыз, эжеке үйүңүздү куруп бүткүрүп алыңыз, эч кандай тоскоолдук болбойт. Биз тротуарды буюрса быйыл проектин даярдап атабыз. Жолдун жээгинде беле. Жолдун жээгинде. Бирок мишайт этпейби тротуар? Мишайт этпейт, тротуардын артында калтырып коюп жашай бериңиз анда. 60 сантиметр болса, мишайт этпесе тийбей калган болду. Эми, урматтуу туугандар, мындай кылалы, мына 2,5 саат болду. Эгерде мен азыр чоң алайга кечиресиздер, алайга кечирип калсам, аякта да кармалып калабыз, андан ары карай ошко тиг уча албай калат. Ошондуктан азыр мындай кылалы. Мага уруксат берсеңиздер, мен бара берейин. Азыр микрофонго чыгып, сөзүн айта албай калгандарга, үлгүрбөй калгандарга. Бул жерге азыр аким бери чыгыңыз, бүт райондун жетекчилери чыккыла да отургула. Ар бирөөнүн сөзүн угасыңар. Кат-кабар болсо аласыңар, чогултуп туруп, кечинде мага жеткирип айтып бересиңер. Түшүндүңөр? А биз алайга баруучуларга азыр уруксат берсеңиздер, биз бара берели кийинки иштерибизге. Мен бул бойдон эле келбей койбойм, дагы келем. Кудай буйрса аманчылык болсо, кийинки жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.